Аралыктан добуш берүү үчүн арыздарды кабыл алуу мөөнөтү 2024 жылдын 6 ноябрына чейин узартылды. 17 ноябрда өтүүчү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун алдында Борбордук шайлоо комиссиясы арыздарды кабыл алуу мөөнөтүн 6 ноябрга чейин узартты. Бул жарандарыбыздын аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгүн максималдуу пайдалануу үчүн кылынган аракет. Бишкекте жана өлкөнүн бардык облустук борборунда аралыктан добуш берүү үчүн арыздар кабыл алынып жатат. Бул үчүн атайын уюштурулган пункттарда 7 ЦОНдо, 10 жогорку окуу жайларда жана 10 шайлоо участкаларында атайын кызматкерлер ачык түстөгү жилеттерди кийип, жарандарга арыз берүү боюнча квалификациялуу жардам көрсөтүшөт. Ар кандай аймактардан алынган сүрөттөр жарандардын активдүүлүгүн жана адистердин профессионалдык ишин көрсөтүп турат. Аралыктан добуш берүү үчүн арыз берүү процесси жөнөкөй жана ыңгайлуу. Катталуу үчүн 6 ноябрга чейин тизме gov.kg сайтына кирип, шайлоочунун кабинети кызматынан пайдаланып арыз беришиңиз керек. Аралыктан добуш берүү жол-жоболору анкета толтуруу жана арызды ырастоодон турат. Аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү тууралуу маалыматтар массалык маалымат каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу таратылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын жарандарды узартылган арыз берүү мөөнөтүн пайдаланып 6 ноябрга чейин бардык жеткиликтүү ыкмалар аркылуу арыз берүүгө чакырат.